Баасын жазып кой дедим эле да ананы. 300 кой. Себеби ошол чеснокко келип жармашып койбу? Картошка, капуста дейт. Ой, жалпы кылып койсоң да майли бул эми картошканы тактан таптым. Макул, мынакей. Шашканыбыздан нерсе болуп атабыз. Мынакей. Болду. Бул эме боюнча жыйынтык чыгарам, азаматтар, эң жакшы. Сиздер өзүңүздөр колуңуздарда упай боюнча бааланасыздар. Мынакей. Демек биз бүгүнкү күндөгү базардагы жашылча жемиштердин баасын билип алдык. Демек силер ата-энеңер аркылуу өзүңөр базарга барат окшойсуңар, сатканда ата-эне канча сомдон картошка сатканын билебиз. Демек ушул жашылча жемиштин баалары төмөндөгүдөй акча менен бааланып атыптыр. Картошканын 1 килограммы 13 сом экен, 15 сомго чейин экен. Ал эми пияздыкы болсо, бадырыңдыкы болсо 200 сом. Теплицанын бадырын чыгардыңыз, учурда ушундай болуп атат. Ал эми 1 килограмм помидор 120 сом экен, 1 килограмм сабизибиз болсо